Kadın. Ayakta turan erkekler şunu deyip ki sen kadınsın. Британия мүмкүнчүлүк ачты. Иш издегендердин үмүтү жанса, алдамчылардын күнү тууду. Алдыда кенен кесир айтып беребиз, биз менен болуңуз. Алданып калышканын билген соң айрымдары Visa Travel компаниясына барып, акчасын кайтарууну талап кыла башташкан. Компания кайтарып берүүдөн баш тарткан. Ошол учурда тартылган видеолор TikTokко чыгып кетип, бизге ортомчулардын жоруктары муну ошондо белгилүү болуп отурат. Ушунда 50 квота сатып алганбыз деди. 95 миңден сатабыз. Жазылгандар акчасын берип, мартта кетет дедип. Кетебиз деген акча да көзгө көрүнбөт. Англияга кетип калсак, иштесак, анан расходдарды каптап кетет деген ой менен бердик да. Эмнеге кереги бар силерге? Я никакие Кайсы услуга? Ошол фамилияларын жазып коюш үчүн 95 миң сом алып атасыңарбы? Бул кымбат эмеспи? Фамилияларын захочу $2000 возьму. Бул Оштун Араван району. Кыргызстандагы жаз биринчи келген аймак ушул. Андыктан жер тытып, дыйканчылык кылмайды, элден мурда башташат. Аравандагы Өзбекстанга чектеш айылдардын биринде жашаган Жахангир жүгөрүнүн түбүн жумшартуу менен алек. Бул 1 гектардай жер бардык үй бүлө мүчөлөрүнө берилген үлүштөрдүн топтому. Баса бул жакта жүгөрүнү мака дейт. Мака канча түшөт? 2 тонна, мындай. Макасын өзү. Мардаги кошулган макканын өзү 2 тонна. Ушундай болот. Чыкартып буну мардагени кышта жакабыз. Макасын сатабыз да. 2 тонна. 2 тонна. Ба, эмеси. Ушалагандан кийин. Ушалаган. Дадилде пул болобу? Жок, макада эч канча болбойт. 25тен болсо 50 миң о пул болот. Паяс пул болот. Миң бак пая болсо 150 миң, 100 миң, 150 миң жакбак. Жахангирдин колунда ата-энеси бар. Алардын пенсиясы, анан ушул талаадагы түшүмүнөн башка киреше булактары жок. Өз үй бүлөсүн жана ата-энесин багыш үчүн көбүрөөк каржы табууга аргасыз. Бул үчүн бир канча ирет чет өлкөгө барып келген. Россияда иштейм, стройкада. Кайсы жылдары Россияда иштедиңиз? Россияга биринчи жолу 2015 чыкканмын. 2015 чыгып, барып келип, 2015 чыгып 16 келем. Ушундай 1 жарым жыл иштеп бuyakta келем. Дыйканчылык кылам. Основной прибыль ушуядан чыгат да. Аяктан не иш кылчу элеңиз Россияда? Стройкада. Эми эмнеге барбадыңыз? Эми Россияда документ текшериш көп. Проверка без причина токтотуп проверка кылып берет, отделга буйтат, отпечатка калабыз, окулабыз, букулабыз деп и уже рубль түшүп кетти бир. Уякта иштегенден көрө буякта поледе иштеген жакшы деп буякка кайттык. 2019 жылы Дубайда Кыргызстан Азия чемпионатынын 8ден 1 финалына чыгып, катуу дуулдаганбыз. Эсиңиздеби? Жахангир ошондо Дубайда жүргөндүктөн күйөрмандык кылып стадионго да барган экен. Анда аны Дубайдагы кыргыз ишкери Жанара жумушка чакырып, сезондо 3 айда иштеген. Ушундай балет кылыпбыз, эртеси күнү ооз жок да. Кыйкырыпбыз раза. Оюн өзүбүз курама команда ойногондо бул жүрөктөн чыгар экен да. Алдын эчтеке да сезбеген унчалык мындай спортивный мероприятияда ушу башка атмосфера. Дубайдан кайтып келгенден кийин Жахангир Араванда туруп деле тиричиликке жетиштүү каражат тапса болоорун айтат. Бирок келечекти ойлоп, кыска убакытта бутуна туруп алууну чечкен. Ошол жерде дагы тапса болот. Бирок көп адамдар азыр мындай карасаңыз, бизде айылда дагы көп адамдар иштей берет да, мына постоянно талаада көп аракет кылат, бирок акча көп таба албайт да, и достойный болбойт. Ошого биз не только Россияга, и чет өлкөгө дагы мындай Европага чыгыш керек, тил үйрөнүш керек, балдарды окутуш керек. Бул максаттын артында аравандык жигит Британиядан жумуш издеп жатып, шылуундардын колуна түшүп калдым дейт. Кеңселери Ошто жана Жалал Абадта жайгашкан Visa Travel деген компания тоодой убадаларды бергенин айтат. Билем, көп мошенниктер, бирок ондай адамдар уже адамдагы психологиясын жакшы билет экен, ишентирип мындай жакшы адамды
içe kirет eкен да. Кантип кирди силерге? Кантип ишеничиңерге кирди? Ушундай 50 та квота сатып алганбыз деди. Миграционный центр миграция турудадан. Сатып алганбыз, бирок 95 миңден сатабыз. Жазылгандар акчасын берип, мартта кетет деди. 50 та квотабыз бар деди да. Сөзсүз кетет деди. Урушаны билсеңиз болду. 30 январь күнү акчаны бердик. 30 январь күнү үчөөбүз тең 95 миңден акчаны берип. Жахангирдин айтымында ошол учурда 50дөн ашык адам катталган экен. Талап кылынган сумманы берүү үчүн ал Айыл банктан кредит алган. Жахангир жана ага Британиядан иш вада кылган Visa Travel келишим түзүшкөн. Анын экинчи пунктунда компания эмне кызмат көрсөтөөрү жазылган. Анда Улуу Британиядан чакыруу алып берүү, Улуу Британиянын Бишкектеги элчилигине документ тапшыруу үчүн кезекке жазуу жана виза алуу үчүн документ чогултууга көмөктөшүү деген пункт убадалар бар. Мына ушул үчүн 1000 евро же 95 миң сом алышкан. Бирок бул тууралуу айтпоону өтүнүшкөн дейт Жахангир. Айтты, бул государственный проект деп айттым. Биздерге акча бергендерди айтышпа деди. Айтышпа. Акча бергениңди айтпа деди. Айтпа. Акча берген жокмун. Бирок сурас ундай дебе. Менин миграция адамдарым бар, бардыгын фамилияларын билет. Ушулар уякта турлап коет. Аты жөнүңдү уже өткөрүп коет деди да. Англичандарга айтпа бирок деди. Өткөрүп коет деп маектешүү тууралуу айтууда. Британияга айыл чарба жумушуна барчулар адегенде бул үчүн документтерин тапшырып, андан соң тийиштүү комиссия менен маектешүүдөн өтүүсү шарт. Бул процесс визага тапшырып четке чыккандардын баардыгына тааныш. Ошентип Жахангир марттын башында маектешүүгө кирген, бирок андан өтпөй калган. Ал эми алдандым деген дагы бир жигит жүзүн көрсөтүп, аты жөнүн айтууну каалабады. Бирок ал дагы дал ушул Visa Travel компаниясына алдандым деп сүйлөп отурду. Айткандары Жахангирдин айткандарына дал келүүдө. 50 квотамыз бар, сатып алганбыз деди. Собеседованиеден өзүмүз өткөрүп беребиз деди. Анан биз барган пайтта январь месяци. Ошо 1,5-2 ай ичинде кетесиң, март ичи кетесиң Англияга деп ишентирди ошондой деп. Услугабыз деди 1000 евро деди. 1000 евро. Бул жигиттин айтымында Visa Travel менен кетүүнү каалагандардын өзүнчө WhatsApp группасы түзүлгөн. Унун ичинде бир 70 бала бар эле. Биз 50-үн көрдүк, ошо бардык айылдан, Жалал Абадтан бар, Оштон, Аравандан. Кээ балдар жарым акчасын берди, 45 миң. 45 миңин анан эже Жалал Абадка чакырып, ошо жерде да Visa Travel офиси бар экен. Ошо жерге алып барып бердик 45 миң. Наличник була барып, өзүнүн колуна бердик. Анкета бердик кичинекей, ошону толтуртуп, анан о анкетанын экземплярын өзү алып калды, бирөөнү бизге берди. Болду деди, ошо менен кеттик. Бизге эч кандай чек берген жок, эчтеке берген жок. Сураган жоксуңарбы? Жок, биз да сураппыз уну. Биз ишенип калыппыз да, ошо. Уже кетирип атат, уж сертификаттарды илип коюпту, эже официально иштейт, Visa Travel деп. Анан ишчилери бар, адам жөнөтөтабыз деди. Уже бир поток кетти Англияга деди. Собеседование өткөрүп бердик деди. Ошо биз ишенип калып, анан бердик да ошону. Бул жигит 90 миң сомду бирөөдөн карыз алып, Visa Travel'ге төккөм дейт. Кетпей калгандан кийин карызын төлөш үчүн Кыргызстанда эле курулушта иштөөдө. Буга чейин Орусияда, курулушта, навайканада иштеп келген. Өткөн жылдын сентябрында Кыргызстанга кайткан. Бирок бул жакта тапканы кең кесири жетпеген үчүн тобокелге баш байлап четке жөнөгөн. Көп адамдар Европа дегенде эле маселенин аки-чүкүсүн териштире беришпейт. Чоң суммадагы айлык убадасы кулакта жаңырып туруп алат. Ошон үчүн виза, жол жана башка чыгымдар үчүн ортомчулар сураган сумманы берүүгө даяр болуп калышат. Кетебиз деген акча да көзгө көрүнбөт. Англияга кетип калсак, иштесак, анан расходдорду каптап кетет деген ой менен бердик да. Бардыгыбыз кетебиз деп өзү ишенип калдык. Ошентип 1000 евродон берген жигиттер маектешүүгө киришет. Акчасын төлөп койдук, баары бир өтөбүз деген кыязда болушкан. Бирок жагдай алар ойлогондой болбой чыкты. Собеседованиеге отурган адамдардын ичинде адам болсо керек экен деп ойлодук. Бардык, спокойно отурдук, суроо жооп болду. Аңгичелер келди. Не жумуш кыласың, кетип атасыңбы, кайра келесиңби, иштегенбисиң, клубникке тергенбисиң, ошондой суроолор болду. Биз ооба болот, айылда иштегенбиз, айыл чалба иштегенин билебиз дедик. Анан болуптур майыл деди, Ахмат деди, чыгып кеттик. Анан чыккандан кийин уже бардык балдарды ошондой чыгарып жиберишти. Ошондо билдик, 50-60 баланын ичинде бир 10-15 бала өттү да собеседование. Калгандары өтпөй калды.
Ол эжеден зависит этпейт экен. Ол аңгычалдар өзүдөн зависит этет экен. Алардын колунда списка болот экен. Өткөн өтпөгөн өзү белгилейт экен. Анан Англияга кетип, 2 жуманын ичинде migrant.kg'ге чыгарышат экен. Официальный сайтка. Эженин тиешеси жок экен, миграциянын да тиешеси жок экен ага. Колуңарда юридический договорду грамотно окуп чыктыла. Sen Rozan'ın filmde ошондой бола алмайсың. Bir жума ичинде берет деген сөзүн Алданып калышканын билген соң айрымдары Visa Travel компаниясына барып, акчасын кайтарууну талап кыла башташкан. Компания кайтарып берүүдөн баш тарткан. Ошол учурда тартылган видеолор TikTokко чыгып кетип, бизге ортомчулардын жоруктары муну ошондо белгилүү болуп отурат. Сен тараптар бир тиын акча бербейди. Kadın. Ayakta turan erkekler düşündüğüm sen kadınsın. Баса белгилеп айта кетели, Британияга сезондук айыл чарба жумуштарына чакыруу өткөн жылы башталган. Ал жака Кыргыз өкмөтү менен макулдашкан гана британиялык компания жумушка чакырат. Ал эми Кыргызстандан жумушчуларды жөнөтүү укугу эч бир жеке компанияга берилбептир. Бул маселени тактоо үчүн Оштогу жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборуна бардык. Биз сөз кылган ортомчулар аларга дагы белгилүү экен. Visa Travel компаниясына андан тышкары башка бир Visa Travel Line аттуу компанияга каршы арыздар түшүптүр. Ньюстан каттоодон өткөн жаран компаниялар бизге келип ушундай биздин жарандарды чет өлкөгө жумушка жайгаштырабыз дегендерге бизден комиссиядан каралып лицензия берилет. Силер бересиңер. Уруксатка. Экөөнү берилген. Буларга берилген эмес. Булар лицензиясы жок эле иштеп атат. Жок, жок эле иштен алып барып атышат. Жөн эле офисте ачып алып жүрүшүп. Офисте ачып эле ушундай. Мен баягы мошенничествого кирип калат. Мошеннический действие деп биз ушул боюнча Тышкы иштер министрлигинин Ош шаардык башкармалыгына да кат жөндөтүп коебуз. Бул эки фирма Visa Travel менен Visa Travel Line деген эки фирманын жетекчилери тарабынан ушундай алдамчылык фактылары болгон. Биздин жарандарга бул программа, мамлекеттик программа болгон үчүн бардыгы бекер жүргүзүлөт. Биз тараптан эч кандай акча каражат алынбайт. Эч тыйын албайсың. Эч тыйын алынбайт. Бланка үчүн дагы башка эчтеке алынбайт. Бардыгы бекер. Булар только ошол визага визанын чыгымдары плюс ошол визовый центрдин чыгымдары биригип ал жака кетти, Англияга барганга чейинки жол киреси, туда обратно билети менен где-то 110-120 миң акча талап кылынат. Ишке орноштурабыз убадасы менен жарандардан ири суммада акча алган компаниянын офисине өзүнүн жетекчиси катары тааныштырган Алтынай аттуу адамды издеп келдик. Ал ордунда жок экен. Бизге жооп берип жаткан компаниянын кызматкери Умар. Бизге Англияга жумушка орноштурабыз деп ошол боюнча акчабызды алып бербей койду деп балдар кайрылды. Ошол боюнча келдик элек. Силер эмне максатта алдыңар эле, анан эмнеге кайтарбай атасыңар? Тема боюнча директорубуз өзү менен сүйлөшүш керек. Биз бул жерде просто так адамдарга менеджер Видеодо сиз турбайсызбы? Умар реклама кылган да. Ооба, ошо видеодо сиз турасыз, акчаңарды кайтарып беребиз деп атасыз. Демек алган акча алганыңарды мойындап атасыз. Акчалар алынган, документтер таярланган, документтардын мыктымын отмой калгандар болгон. Отмой калгандар сабыр кылып күтүлөр дедик, күтүшмөдү. Буягы директор өзү менен сүйлөшүлөт керек. Умар дароо директор деген Алтынай Абдраимовага чалып бизди телефондон байланыштырды. Англияга ошол жумушка орноштурууга сиздерде эме барбы, лицензия барбы ошол? Мүмкүнчүлүк. Биз Англияга жумушка орноштурбайбыз. Бирок балдар айтып атышат, бизди ошондой жумушка орноштурабыз, ошол жака ишке жөнөтөбүз деп акчабызды алган депчи? Жок. Бул государственный проект. Биз визовый центр болгондуктан биз технический жагынан эле жардам беребиз. Бирок ошол эле учурда силердин келишимиңерде ал жерде милдеттемеңер жазылып турат да, ошол милдеттемени билесиз да сиз? Ооба. Милдеттемеде ал жерде биз приглашение алып беребиз деп турат. Бул деген приглашение алып беребиз деген демек ишке орноштурабыз деген эле сөз да. Мындайча айтканда чакырууну алып берип камсыздайбыз деп. Мен бул боюнча эч кандай комментарий сиздерге бербейм. Биринчиден, тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүп бүттү уже. Сиздер ошондо акчаны кайтарып бересиздерби тиги балдардан алган?
балдарган өтпей калган технический жагынан өтпей калган балдарга акчаларын кайтарып берип атабыз. Бирок могу акыркы видео чыгарган балдар бир тараптуу келишимди бузган үчүн кайтарып бербейбиз. Биз коммерческий компаниябыз, биз государственный орган эмеспиз. Эмне үчүн сиздер получение приглашения из Великобритании деп жазыпсыздар? Ошол милдеттемеңиздерди аткарган жоксуздар. Кайсы милдеттеме? Сиздин келишимде турат получение приглашения из Великобритании деп. Бирок аларга келишим приглашение келген эмес. Договорун берип атат. Эмдин договорун көргөзүп атасыз мага? Ошол жердеги силер менен кол коюшулган договор. Этегинде сиздин печатиңиз турат. Кайсы фамилия? Мен сизге бир топ фамилиялар бар бул жерде. Өз келишиминдеги жазылгандарды өзү танган мындай көрүнүш бир топко уланды. Угуп отура берсе, кеч кирет да таң атат. Ал балдар айтып атат, бизге мен миграция кызматынан 50 квота сатып алгам, мен ошону силерге сатам деп айткан дейт. Эми айтып атпайбы, ал сөздөрдүн баары жалган. Эми тиешелүү органдарга сурак берип, баарын териштирип, бул бүткөн уже. Силерге эч кандай комментарий бере албайм. Эми ал өзү айткан териштирүүгө келсек, Алтынай жарандарды четке ишке орноштуруу борборуна түшүнүк кат жазып, анда 10 апрелге чейин акчаларын кайтарып беребиз. Эми мындай кайталанбайт деп убада берип, этегине кол койгон. Сиздин ушундай түшүнүк катыңыз турбайбы? 10 апрелге чейин алардын акчаларын кайтарып беребиз деген. Демек, сиз биз кайтарып берип атабыз. Биз кайтарып бердик. Демек, сиз өзү мыйзам бузганыңызды моюнга алып атасызбы, туурабы? Жок, мен мыйзам бузган жокмун. Эмнеге анда акчаларын кайтарып атасыз? Акчаларын кайтарган себебим, потому что булар деген технический жактан, булар деген жана булар өздөрүнүн фамилияларын туура эмес жаза алышпайт. Анан бизге кайрылышканда бул жарандар бүт документально полный өткөрүп бергенбиз. Калган трудоустройствону биз мойнубузга албайбыз, потому что госслужба миграция только может трудоустроить их. Анда 95 000 сомду сиз айтып атасыз, 95 000 сомду анда силер ошол визага заявление толтурган үчүн аласыңарбы? Мы им оказали услугу оказали. Кайсы услуга? Эмнеге кереги бар силерге? Я никакие... Жок, кайсы услуга? Ошол фамилияларын жазып коюш үчүн 95 000 сом алып атасыңарбы? Бул кымбат эмеспи? Фамилияларын захочу $2000 возьму. Это коммерческая компания, которая работает на законном основе. Visa Travel мыйзамдуу бизнес кылдык дегенине ынандык дейли. Андай болсо, ондогон адамдан 95 000 сом алган компания бул үчүн салык төлөшү керек да. Visa Travel 2019 жылы май айында каттоодон өткөн. Кызыл Кыяда, Ошто жана Жалал Абадта кеңселер бар. Бирок ачык маалымат булактарына кирип карасак, андан бери Visa Travel'ден 1 сомда салык төлөгөнү тууралуу маалымат жок. Буга чейин акчаны кассасына төктүңөр беле же колуна бердиңер беле деп сураганыбыз жөн жерден эмес. Мындай кылып жазып койгон: наш визовый центр работает по всем типам виз любой сложности, страны, которые не приведены в списке, обрабатываются по запросу. Все страны Шенген-зоны, Шенген-виза, Великобритания деп турат. Виза с целью работы, учебы, работы дейт. То есть иш багытында виза алып беребиз деп атат да. Иш багытында виза алып беребиз деген сөз, силерге ал жактан иш таап беребиз деген сөз да. Бул баягы Алтынай айым мындай сөздөр менен түрдүү ойногону менен реалдуулук башкача да. Эгерде иш багытындагы виза ала албаса, анда ал жака эч кимди ишке орноштура албайт. Виза временного резиденция, туристическая виза, макул туристическая виза алып бере берсин, башка нерсе, бирок иш жүзүндө могул Британияга ишке орноштурган же ишке орноштурам деп уруксат алган бир дагы компания жок деп азыр эле өзүңөр көрдүңөр, мамлекеттик чиновник айтып берди бизге. Мына ушул берүү даярдалып жатканда Жахонгир бизге байланышып, берген акчасын жарым-жартылай кайтарып алганын билдирди. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча айныксыз фактылар турганына карабастан кылмыш ишин козгой элек. Ал тапта жазасыз каларын билгендер шылуундугун уланта бербейт деп ким айта алат? Эми аягында бир керектүү маалымат менен бөлүшө кетели.
Жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштурган мамлекеттик борбор Бишкекте жана Ошто гана бар. Аймактагылар ушул эки шаарга келишет. Же болбосо бул борборлордун социалдык тармактардагы аккаунттарына кайрылса болот. Чет өлкөгө жайгаштырылган жеке агенттиктердин тизмесин ошол биздин сайтта Мигрант Кежи сайтынан да көрүп алсаңыздар болот. Бул лицензиясы барлар. Лицензиясы бизден алынган лицензиясы барлар бардыгы. Бул аты жөнү, кайсы жерде жайгашканы, кайсы өлкөлөргө жумушка жайгаштырат, биздин уруксат кагазынын номерлери, качан алынган, качанга чейинки жарактоосу и алардын телефон номерлери баарын жайгашкан. Ар бир өлкөгө бизге келген жарандар өздөрү карап эле ар бир өлкөнү тандап, мисалы үчүн Польша өлкөсүн тандай турган болсок, именно ошо Польшага жайгаштырган ким жайгаштырган? Биз эми карап көрбөйлүбү? Британия. Улуу Британия жок да биякта. Биякта жокпу? Жок да. Ал жакка андай ишке орноштурган агенттик жок. Агенттик жок да бул жакта. Жеке агенттик. Силер гана орноштурасыздар. Бул мамлекеттик программа болгон үчүн только ошол жарандар чет өлкөгө жайгаштырып. Андан башка мындай лондонго жайгаштырган эле жок. Ошон үчүн силерге буга чейин маалымат бергенде ошол только биз мамлекеттик орган тарабынан гана жүргүзүлөт. Азыр Венгрияга дагы ачылды. Венгрияга дагы силер гана жөнөтөсүңөрбү? Жок, Венгрияга ошо жеке агенттиктер бар. Алар жеке агенттиктерде жөнөтөт. Жеке агенттиктер бар. Но агенттиктердин тизмеси Венгрияга жөнөтө тургандардын Мигрант Кежи деген сайтка кирип, эгер кимдир бирөө силерди Венгрияга жөнөтөбүз десе, ошол жактан акча бергиле деп атса, мына кирип текшерип алгыла. Бул жерде ошол уруксат кагаздардын номерлери, качанга чейин жарактуулары, бул жерде аты жөнү, ошол силерди жөнөтөбүз деп аткан агенттиктердин аты жөндөрүн тактап алсаңыздар болот. Эгер силерди жөнөтөбүз деп аткан агенттиктердин тизмеси могулардын арасынан чыкпаса, анда ал лицензиясы жок, анда акысы жок. Силер жөнөтөбүз. Мыйзамсыз кетип атат. Баягындай шылуулар дагы пайда болот да. Биз бул берүүбүз менен чет өлкөгө чыгуу кооптуу же болбосо ортомчу компаниялар аркылуу гана өтөт деп айткыбыз келбейт. Албетте чет өлкөгө жарандарды мыйзамдуу ишке жайгаштырган, лицензия алган компаниялар бар. Ал тууралуу биз жогоруда айтып бердик. Эң башкы айтарыбыз, алданбаңыз, ак эмгек менен тапкан кирешеңизден айрылбаңыз дейт элек. Саламатта калыңыз.